Алла кааласа акчасы жок чакырат экен да. Көзү көрбөсө дагы 24 бара Куран жаттап коюптур. Караңыз. Менден дагы муктаж бул жакта бирөө бар. Балким үйдө ошого бересиң дейт да. Ошол жака үйгө 400 000 сом жетпейт экен да. Биз компаниянын атынан ушул 500 000 сом сертификат Ушуну пайгамбар саллаллаху берсин. Жашообузда өмүрүнө береке берсин иншалла. Шифа берип, тез аяп кетип, аман эсен Аллах таала өзүнүн үйүнө чакыргандардан болсун, Assalamu alaikum. Muati jamat aman kuagu. Аманат медиадан дегенде каналдан көрүп турсаңыздар болот. 2016 жыл болсо керек, устаз биринчи жолу биз умрага алып барган. Биз өзүңүздөр билсеңиз керек, биз жеке ишкербиз, умра компаниядан түшкөн акчаны биз умра компания ачып атканда айтканбыз, ушуну Алла жолунда иштетебиз. Динден түшкөн акча динде иштетиш керек депчи. Бирок ушуну сөзүбүз менен эле эмес, иш жүзүндө далилдеп да келе атабыз. Анча-мынча ушу соцсеттен да көргөндөр бар. Устаз айтат эле, мусулман адам эч качан алып байыбайт, берип байыт деп, ушу компания ачкандан бери көп адамдарды жиберип атабыз, көрүп атабыз. Арабтарда макал бар экен, инсандын түзгөн планына инсандын тагдыры күлөт дейт. Аллах таала айтат экен, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом, бирок баары бир болот менин каалоом деп. Алланын каалоосу экен мына устаз менен сапарлаш болуп, үзөңгүлөш болуп, бир кайсынса да бир чогуу отурган бул дагы чоң неамат. Мынакей компанияда адамдарды жиберип атабыз, өз көзүбүз менен көрүп атабыз, сиздерге айтып атабыздар, паспортторуңуздарды карап коюңуз деп. Алла каалабаса кыйын экен. Паспорту дайын, визасын чыгарып бергенбиз, баласы акчасын атасын төлөп койгон, барганда ал жерде 2 000 сом штрафы бар, 1,5 000 сом штрафы бар, кетпей калат экен. Көрүп атабыз ушундайларчы. Алла кааласа акчасы жок чакырат экен да. Аллах таала кааласа ушундай экен, ал эч кимге муктаж эмес экен да. Аллах таала кааласа ошондой экен. Ага далил мынакей биз ушу компаниядан түшкөн мүмкүнчүлүгү чектелгендерди умрага жиберебиз дегенбиз. Постоянно айтабыз, биз өзүбүздү имандаш үчүн азыр да айтабыз да. Мына былтыр дагы умрага жибергенбиз. Биздин ушу жамааттын арасында Асылбек деген мырза, андан Алла ыраазы болсун, мен ошону көрүп жашоомдо аябай таасирлендим да. Ушундай бир жашоого болгон, жакшылыкка кылган бир мотивация койгон да. Үйүнө барса караңыз, өзүңүздүн көзү көрбөйт, баласынын көзү көрбөйт, үзүлбөгөн үмүт экен да, кызынын көзү көрбөйт, аялында мүмкүнчүлүгү чектелген. Үйүнө издеп барсак, бири-бирин тамакка чакырганда ушинтип такылдап чакырып келишет экен да. Бирок ошондой болсо дагы биз Лидер умра компаниясынан келдик, сизди умрага жиберели десек, альхамдулилля дейт, 10 жылдан бери ушундай багымдатта дуа кылчым эле. Аллах таала сени өзүң чакырасың, кайтып чакырасың, бул сенин ишиң деп дуа кылчым эле. Аллах таала сени жиберди дейт. Андан да таң алдырганы, мен уялганым, урматтуу апалар, урматтуу аталар, көзү көрбөсө дагы 24 бара Куран жаттап коюптур. Караңыз. 24 бара Куран, бул Курандын 85% да, караңыз да. Биз эми азыр 14 канча 11 күн сапарып канча баратабыз, канча сүрө жаттайбыз, өзүбүзгө математика кылып коюк да. Андан кийин да бир Марс деген коляскада отурган инсаныбыз бар эле, аны дагы жибергенбиз. Алда айтат, 10 жылдан бери дуа кылчым дейт, 6 жол 40 күнгө чыккан экен, караңыз да. Ошондой инсандар кетип атат, Аллага шүгүр. Андан кийин былтыр акча түшкөндө ушул жерде мына Умар деген мырзабыз отурат, мынакей андан Алла ыраазы болсун. Мен Кыргыздын кээ бир адамдарына таң калам да. Көзү көрүп турса дагы, мындай Аллага шүгүр болуп турса дагы бул ушундай шүгүрчүлүк кылбайт да. Адамдардан сурана берет, уялбайт, же иштебейт, аракет кылбайт. Мен мынакей азыр сиздердин алдыңыздарга ушу инсандарды чакырдык, бир жашообузга да өзүбүзгө бир пример болсун деп. Мынакей бул жерде Умар деген биздин мырзабыз отурат. Умар мырза мени таң алдырганы, биз ушу умрадан түшкөн акчага үй алып беребиз дедик да. Бирок арзубаган дүйнө үчүн бир туугандар соттошуп аткандар бар, тууган. Бир эмчектен эмген бир эненин балдары арзубаган 4 сотук үчүн соттошуп аткандар бар. Мен Умар мырзага чалдым да айттым, Умар мырза, сизге биздин компаниядан чогулган акча бар эле, ошого сизге үй алып берели десек, Умар мырза өмүрүнүн үйүндө биринчи жолу үйлүү болоюн деп атат, караңыз. Бирок ошондой болсо да айтат, билим дейт. Менден дагы муктаж бул жакта бирөө бар, балким үйдө ошого бересиң дейт да. Ушул мырза ушул жерде отурат. Андан Алла ыраазы болсун, Умар мырзаны бул жака азыр чакырганбыз, андан Алла ыраазы болсун. Андан кийин бул жерде мына Нурсултан деген бир тууганыбыз отурат. Өзүндө көз көрбөйт, аялында көз көрбөйт. Бирок Бексултан деген. Бирок ошондой болсо дагы караңыз, бирөөдөн бир сом сурабайт. Өзү массаж кылып, өзү ушундай эме ачып, ушу шүгүрсүздүк кылбай, Аллага шүгүр кылып мына балалуу болуп, кече 10 күн мурун балалуу болуптур, караңыз. Альхамдулилля, мында ушул жерге чакырдык. Азыр бул жерде Бексултан мырзаны үй алган экен, үйүнүн акчасы жете элек экен. Азыр калганын биз үйдө алып берип туруп, ремонт кылып туруп, жашнакай кылып туруп, ошол жака үйүнө киргизели деп атабыз. Ушул жактан азыр умрадан 500 000 сом бөлүп атабыз. Андан тышкары мынакей бул жерде агабыз отурат, караңыз, коляскада отурат. Жакында эле 40 күндөн келди. Болот эле коляскада отурса мүмкүнчүлүгү чектелген кайрычы сураза болот эле.
Ошко учуп барганда барсаңыздар, ошол жерде машинеде таксовать этип өзүмдүн адал эмгегим менен табайын деп эч кимден суранбай, Аллага таянып, мынакей адал оокат менен ишин кылып аткан ушул агабызды чакырдык ушул жерге. Анда карындаштарыбыз бар, кичине мындай кыйынчылык болсо, кичине ызыдым, кичине кыйналдым, жолу корош кыйын болуп атат деп. Мына ушул жерде карындашыбыз отурат, мына көрдүңүздөр. Атын да билбейм, бир атын ким эле калсын? Ким? Энди карындашыбызды мен интернеттен көрдүм, кече жөн эле баракчадан жазсын. Аллах Таала кааласа ушинтип бизге окшогон күнөөкөрлөр салып коет экен. Кичине мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, кичине ыңгайсыздык болсо, ден соолугуна карабай, караңыз, жашынакай болуп 5 маал намаз окуп жол кийип жүрөт. Бирөөдө бул жакта кыздар жаштарыбызды кийите албай атабыз, биякта болсо чечинип атат, бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелген, орогонго кыйын болсо дагы мына карындаштарыбыз ушинтип ороп жүрөт тугандар. Мына буларды чакырганыбыздын себеби, андан кийин бул жакта да бир агабыз отурат, кайсы жакта отурат? Агабыздын аты алдагы жакында эле 40 күндөн чыгып келди. Мен бул инсандарды чакырганымдын себеби башка кыргыздарга да пример болсун. Эч бир суранганын көрбөдүм. Моменттен пайдаланып, силер ушул компаниядан акча берет экенсиңер, ушинтип жеберет экенсиңер, мени жеберип койгулачы деп бир сөзүн уккан жокмун. Эч кандай бир тыйын сураганын, бир мына үй алып атам, үйүм акча жетип атам деп бир тыйын сураганын көргөн жокмун тугандар. Биз ушу компанияны ачканда айтканбыз, ушу компаниядан түшкөн акчаны 50 инсанды, көзү көрбөгөн инсандарды, көзү азиздерди жыйнап атабыз. Иншалла ошондой адамдар сиздердин айылыңызда да бар болсо, тууганыңыздар бар болсо, компанияга кабарлаңыздар. Биз Кудай буйруса, бул жамаатта эмес, биз өзүбүз бир бошогондо, биз өзүбүз Дубайда четте турабыз, азыр убакыттан пайдаланып азыр берип калайын дедим. Качан келебиз, кандай кылабыз ким билет. Азыр бир жамаат кылып чогултуп туруп, максим устаз барабы кызмат кылып алып барып келебиз да. Азыр алдыңыздарга мына компаниядан түшкөндөн акырында неме кыла берейик. Буга Бексултан мырза келсеңиз, мына Бексултан мырза мастураты менен, мисалы, машалла деп коём, исламда кол чапкан болбойт тугандар, Мына караңыз. Өзүнүн дагы көзү көрбөйт, аялдын да көзү көрбөйт, бирок ошондой болбосо да алхамдулилла 5 маал намазы ордунда, сөзү ордунда, келмеси ордунда, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашап атат. Мынакей машалла деп коюңуздар, 10 күн болуп баласын. Кыргыздарды көрүп атабыз, балдарын төлөп туруп детдомго таштап кеткендерди көрүп атабыз. Бирок мына Бексултан мырзадан Алла разы болсун, жашоосун Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Уруксат берсеңиздер, азыр мастураты төлөгөн экен, мындай кылайык, устаз сиз өзүңүз тапшырып коюңуз. Мынакей бекер жолдоо Кудай буйруса биз азыр жамаатты чогултуп атат. Устаз Бексултан мырзага тапшырып койсун. Мынакей Кудай буйруса бир убакытты табабыз дагы. Биз бул жамаатты сиздер менен эмес, өзүнчө биз жаш балдар, патриот балдар бар, мына Атакул окшогон мырзалар бар. Ушул барып туруп алып барып келейин деп атабыз. Андан тышкары компаниянын атынан бул жакта дагы бир эжекебиз бар, Дил Ахмадова деген, андан Алла разы болсун. Элден акча чогултуп эме кылган экен. Ошол жака үйгө 400 миң сом жетпейт экен да. Биз компаниянын атынан ушул 500 миң сом сертификат. Тугандар, бул мактаныч эмес. Неге тапшырып атабыз? Себеби сынап отургандар да бар, угуп отургандар да бар. Булар чын эле ошондой деп айттыбы же бизнес кылып алдыбы дегендер да бар. Кудай буйруса биз иш жүзүндө көргөзөбүз тугандар. Биринчи азыр ушул үйүнү бүтүргөнгө карызы бар экен, 500 миң сом. Бишкектен квартира алган экен, дамыла ушуну келинчегине тапшырып коюп, бул 500 миң сом менен ченелбейбиз. Бул 500 миң сом карызы бүткөндөн кийин ремонт кылып, диван, сиван, тефаль, мейфаль, кыскасы күлүч менен кире тургандай кылып тур Бексултан мырза. Кудай буйруса компаниянын атынан, ошо элдин атынан, кыргыз элинин атынан үйүңүздү бүтүрүп туруп, мына февралда күлүчүн тапшырылат экен. Мен ойлойм, эгер февралда тапшырса, биз марттардагы балким үйдү бүтүрүп туруп, иншалла сиздерге дагы отчетун беребиз, Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Келинчегин жеберейин десек, келинчеги жаңы төлөгөн экен, иншалла сиз да Кудай буйруса, бирок акча сизге тийди. Главный сиз үйдө шеф, акча сизде болот. Кудай буйруса счетко которуп неме кылып коебуз, Машалла, Алла разы болсун. Андан кийин мынакей бул жерде азыр дагы чакырайык, отуруңуздар, Бул жерде мынакей Умар мырза деп айтпадымбы? Аябай таасирленем. Жашообуздун Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Мастурат экөөтең мына 5 маал намаз окуйт. Аябай мындай таасирлендим да, жана үйдү мен эметкенден аңкарылып калдым менче. Биз жүрүптүбүз буякта дедим да. Келиңиз Умар мырза, машалла, бисмилла. Мына Умар мырза Куран жаттаган, даватка чыгып жүрөт, Алла жолунда жүрөт. Мастурат экөөтең көзү азиз болсо дагы бирок мынакей 5 маал намаз окушат. Келиңиз муну. Машалла, Умар мырза мастуратыңызды чакырып бериңиз. Бул жактан мынакей 2 сертификат тапшырабыз, Кудай буйруса. Тамга тапшырып коесузбу? Мышаке. Машалла. Мен тапшырып коем. Келиңиз мынакей. Ана колуңузду алыңыз. Машалла. Умар мырза 1-2 сөз айтып коесуз, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, safarыңыздарды Alloh taolo mezijini qilsin.
Allah Taala özü çakırgan eken, eşlik emez eken da. Özü ruku kılan dese, sajda kıldıran dese eşlik emez eken. Çakıran dese, tavaf kıldıran dese oğma eken da. Allah Taala oşul jollarınızı özü ceyni kılsın. Oşul jakты barganda kılgan ibadatlarınızı özü kabul kılsın. Oşul sapardın içinde bir gün bolsa da kaysı birimizde Allah Taala özü nasip kılgan bolsa, kimge bolsa da bir kişini düşünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilsin. Allah Taala urpaklarınızdan ahir ilimlerdi, farilerdi, gayyalardı özü çıkarsın. Kıyamatga çeyin urpaklarınızdan Allah Taala suyugan, Allah Taala özü razı olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni suyuklü ümmetlerim geleden egen jakşı manayla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamat gününde beşin eşinde barılığınızlardı tosulasın. Cemaattan, ıslahlardan, bilimdarlardan, bardığınızlardan Allah Taala özü razı olsun. Urpaklarınızdan özü suyugan, özü jakşı görgen, suyuklü, salih kişilerdi özü çıkarsın. Kıyamatga çeyin bu kılgan işlerden, bu işler inşallah Allah Taala özü razı olmasa toxtamasın. Selamun aleyküm. Maşallah. Allah razı olsun. Hazır öçüret menen nereме кылайык азыр кичине бүтөйүндөп калды. Карындашыбызга бир тапшырык коюп келиңиз келсе бар. Машалла, мына карындашыбыздан да Allah razı olsun. Аны кандай кылып неме кылабыз? Неме кылып дебиз да? Мынакей. Ана. Машалла, мынакей. Караңыз, карындашыбыз кандай кичине ден соолугу чектелген болсо дагы 5 маал намаз окуп, ар дайым интернетте пайгамбарыбыздын хадистерин жазып, 5 маал намазды окултурбай жолуксан жок. Карындашыбыз Allah Taala жашоосуна өмүрүнө береке берсин иншалла. Шифа берип, тез аягып кетип, аман эсен Allah Taala өзүнүн үйүнө чакыргандардан болсун, Машалла, Allah Taala Алла кабыл кылсын. Андан кийин бир жакта мына Оштон келген тууганыбыз, келиңиз. Бул жака дагы бир жамаат кылып туруп, коляска менен алып келебиз келиңиз иншалла. Мирайзис таксырдан да Allah razı olsun. Өзү таксыбайт этип мына акча сурабай өзү кызмат кылат. Allah Taala тагдырына жазып койгон болсо, ушинтип эбептен себеп кылып эле чакыра берет экен да. Мирайзибизге Allah Taala жашообузга, өмүрүбүзгө береке берсин. 1-2 мүнөт, Assalamu alaikum. Mati cemaat aman kuargı. Ortadan amandırlar. Cemaat men daim aytıp gelip umsarıyor. Ferişteler Allah Taala ayettik. Ey Allah Taala et. Sen ne gedin? Varım sabdalım arkum. Selatif de. Ne gedin? Martesi selatif de. Bizim mayıkır. Her çocuk bile. Maytan tüler götür. Tegende Allah Taala dedi. Ey Peygamber, o mayıkları dedi. Men sağlamda var. Ruhum geldi. Al mayıkta dedi. Men yok elim dedi. Men al mayıkta beni bilgem dedi. Allah Taala bizi umra oldu. Peygamberin tur mata maydanda de may bağlamını sağ adam sormadı. Sağ adamla Allah Teala dedi. Ey sağ selamet çok dedim, kol dedim, kol dedim. Mavi namaz okutmu dedi. Degende ağzım eder. Bazı şuradan ayakında bazı mayıp adamlarda çıkıyor. Buna gözün aldım. Kurbağa çıktım. Namaz okudum. Tutun aldım. Şimdi de davarda çıktı. Kurbanı aldım. Kolunu aldım. Kalan de. Ne iyi. Ne ürünü, ne havataları, ne de mayıkın zerratı koyup böyle. Anteni tuğanda bu dünya öte kısa dünya. Allah razı olsun. Öte kısa bu kısa dünya ağlamayla
Ağaçlarımız internette, televizyonda kanca değilim herkese değil. Doğanlar görünüyor kaçmıyorlar. Görünüyor görüyorlar. Ağırdalar. Halada dağılda çıkarmıştır. Halada. Yok dedi koyuyor. Çıkarmış. Kancalan bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır. Kancalanlarında diyor. Bu dünyada maksat kurulur. Çoğunluğu bu dünya öte kısa dünya. Allah razı olsun. Kısa dünya Allah'tan etti. Şimdi de dedi. Maşallah. Allah razı olsun. 40 күндө Амир Сап болуп келген окшойсуз, бар а? Алла разы болсун. Андан кийин мынакей бул жерде Асылбек мырзабыз келиңиз, ажкени чакырып коюңуз. Таппай жүргөм Аллах Таала мен номерин да жогото койгон экен бул инсандынчы. Аны Аллах Таала кадыр экен да караңыз. Эгер кааласа ушу жолуктуруп коет экен да. 1 айдан бери жолугубай номерим алып, кече мечиттин алдында турсам, сникерспи, Twix сатып отурган экен да. Караңыз ба, сураганда да жөн сурабайт ба. Шоколад алыңыз, ошонун ордуна мына услуга кылайын деп. Аны өзү 1 айдан бери таппай жүргөм. Мына акыркы күндө списокто жок эле. Кече чакырып алып атпаймынбы, кече таап алып атпаймынбы, карабаңыз. Уруксат берсеңиз чакырып коёк, ажке келиңиз бул жака. Асылбек мырза. Анан бул жакта дагы мынакей көзү көргөн айсистерге аябай кызмат кылып аткан инсандар бар. Жалелдин мырза каяктасыз? Семьясы менен, үй бүлөсү менен жакын деле мынакей Азия боюнча чемпионат болуп бизде Кыргыздын желегин желбиретип, анан бул семья үлгүлүү семья. Биз неге бул семьяны жиберейин дедик? Көп көзү көрбөгөн азистерди 30-40 баланы бекер окутушат. Бака бекер ошо дүйнө жүзүнөн келген жакшылыктарды жана кагаздарды кантип окуган, кандай кылган, эмне кылгандардын бардыгын жардам берсе, Жалел мырза бияка келсеңиз, үй бүлөңүз менен мына бияка чакырып коюп, бул жака да тапшырып коюп. Бул жака дагы дамла тапшырып коесузбу? Мынакей умрага келинчегиз канаке Жалел мырза, келинчегиз чакырып келебиз. Эжеке каякта? Гүлназ эже канаке, Гүлназ эже келсин. Гүлназ эжеден Алла разы болсун. Она очень грамотная, не только мындай. Балдарды окутканда дагы дипломатичный жагынан да, грамматика жагынан дагы көз айсистерди кантип басат, кандай кылып светофордон өткөзөт. Кыргызстанда көз айсистерге өтө салым кошуп аткан үй бүлө, ушу инсандарга дуа кылып коюңуздар. Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Мына 2 жыл мурун Гүлназ эже менен жолукканбыз да. Ошол кезде Гүлназ эжеге аябай ыраазы болгом. Азыр бүгүнкү күндө өзүнүн балдарын карабай таштап кетип атат да. Гүлназ эже бүттүк балдарды чогултуп, ошол жака сабак берип, ошолордун балдардын бала чакалардын тамактарын дайындап, кечке ушул жерде мына ошолорго кызмат кылат экен. Ушу инсандардан Алла разы болсун. Максаттамла келсеңиз тапшырып койсоңуз сиз дагы. Устаз өзүңүз мынакей. Бисмилла. Мына Жалел мырза келиңиз. Алла разы болсун. Дагы жана байке, эжеси менен байке бар эле го жана. Султан алып келген канаке, ошо байкени да чакырып коюңуз акырына. Гүлназ эжеге келиңиз. Гүлназ эжеге 1-2 сөз берип коюк. Мына Гүлназ эже Кудай буйрса намаз окуп келсе, жолук салым келсе, Кудай буйрса Гүлназ эжени көрүп туруп канча дагы көз айсистерге тарбия берет. Канчасына Кыргызстандагы жаштардын барына хидаятка жолго түшкөндө жардам берет. Гүлназ эженин семьясынын, Жалел мырзанын жашоосун Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Эч нерседен кем болбоңуз. Кыргызстанга Аллага шүгүр сиздей инсандарды берген. 1-2 сөз менен келиңиз. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Ошол Кыргызстанда көз айсистерди көз көрбөгөн адамдарга жардам берип, жашоосун өзгөртүп келебиз. Эми ошол билим ошол себепкер болуп, дагы динге алып келип, биздин ошол жердеги Бексултан, Умар бар эле биздин балдар экен. Иман жолунда Куран окуп, ушинтип жакшы жашоодо жашап атканына абдан кубанычтамын. Биздин ошол реабилитациядан, тренингден өткөн балдардын баардыгы жашоосун өзгөртүп, үй бүлө куруп, бактылуу жашап атат деп ишенем. Эми ошол Кыргызстанда көз көрбөгөн адамдар абдан муктаж болгон адамдар абдан көп. Ошого эми буюрса келечекте көптөгөн жардам беребиз деген үмүтүм бар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Алла разы болсун. Машалла. Жалел мырза 1-2 сөз айтып койсун. Былтыр апасынын умрага апарып келди Жалел мырза. Ассаламу алейкум. Аллаху баракат.
Билим мырзага чоң ийгиликтерди дагы каалайбыз. Биз колдон келишинче ошол Билим мырза бизге себепчи болуп, биздин реабилитация борборубузда динден биз үйрөтөбүз, жакшылап үйрөтөбүз. Динде эми буюрса, дагы жакшылап үйрөтүп, жакшылыктан Алланын жолуна, жакшы жолго түшкөнгө, жакшы нерселерди үйрөткөнгө дагы аракет кылабыз. Чоң рахмат. Машалла. Алла разы болсын, Кудай буйруса, аман эсен барып келебиз. Бул жерде да бир байкени чакырдык элек, байке келиптирби, келбептирби? Дагы бир эже менен байке бар эле, семьясы канакей бул жакта. Мына байке келатат мына, машалла. Машалла, байке Алла разы болсын. 40 күн даваттан келген, элге дават кылып, элге жакшылык кылып, дуа кылып, эжекебиз менен бирге келген жашообуздун Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Максат устаз өзүңүз тапшырып коесузбу? Мынакей байкебизге машалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Машалла. Мына мен билим сизге баскы. Мына бул Максат устаз. Мынакей келиңиз. Машалла. Эжекебиз какта? Эжекебиз да келдиби? Келген. Канакей эжекебиз? Келсин эжекебиз. Эжеке келгенче бир эки сөз сүйлөп коюңуз. Жараткан Аллахым кудурети күчтүү Кудай, элге журтка берсин кудурети күчтүү Кудай. Жараткан Аллахым жакшылык берип, ушу эл ичинде ынтымак ыйман берсин. Жараткан Аллахым жакшылык берип, кудурети күчтүү Кудай, бизди кандай кубантса, жалпы элди кубантсын, эл ичинде ла иляха иллаллаху деген келмен айтпаган пенде калбасын. Кудурети күчтүү Кудайым, ар бир пенденин акыркы сөзү ла иляха иллаллаху кылсын. Жараткан Аллахым жакшылык берип, ушу баятадан бери убатасыздар, ушу билиминин жараткан Алланын астында элге журтка кызмат кылып аттыр. Ушу адага жараткан Алла эң биринчи чың ден соолук берсин, өмүрүнө береке берсин, үй бүлөсүнө ынтымак ыйман берсин. Кудурети күчтүү Кудай, жалпы баарыбызды барып келгенибизди жеңил кылсын, дуабызды кабыл кылсын. Кудурети күчтүү Кудай, жараткан Алла жакшылык берсин. Алла разы болсун. Жашооңузго өмүрүңүзгө берекесин. Азыр андагы эң негизгиси маанилүүсү бирөөгө үй алып берейин деп атканбыз, бирок ал дамла 40 неме 4 ай даватта экен. Өзүнүн да көзү көрбөйт, инисинин да көзү көрбөйт. Ошондо өстөрүнүн участактары бар экен. Кудай буйруса фундаментин куюп баштап, күзгө чейин бүтүрөбүз деп ойлойбуз да иншалла. Андан тышкары Баткенде шейит болуп кеткен биздин мекен үчүн курбан болуп кеткен жаштарга ата-энелерин Кудай буйруса бирден бир үй бүлөдөн канча өтүп кеткен болсо, мекенден айрылганча, өмүрдөн айрылып канча жаштарыбыз өтүп кетти. Биз аларга канча акча берсек дагы, канча үй салып берсек дагы балдардын ордун толтура албайт экенбиз. Энелердин бардык биз ошол жерде бирөөнү эле тапшырайын деп барганбыз. Атакул мырза менен Баткенге барганбыз. Ал биринчи потоктогу ошол байке барып келди. Бул Эламан деген билесиздер, баягы өзүн жардыра берген баягы душмандарга неме болгон ушундай батыр, ошонун атасын алып барып келдик. Анан ошол жерден көрүп туруп, энелердин бардыгын көрсөм, бардыгы жолукчан экен. Бардыгы имандуу апалар экен Баткендечи. Ошол жерден Аллах Таала жүрөккө салды, айтты, арзыбаган акча. Кече дерти түрөдү көрдүңүздөр го. Бир силкинсе болду го, бул долларлар калды го. Бул кагаз экен го, бул акча экен го. Үйгөнүбүздүн барды үйгө таштап качып чыктык го. Арзыбаган дүйнө пайгамбарыбыз Кабаны карап туруп айткан экен, Каба, сен кандай бийиксиң, сен кандай жыттуусуң, сен кандайсың, бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю, анын көңүлү өйдө турат экен. Бир кичине болсо көңүлдөрүн көтөрүп коюп, ошол жака бир дуа кылып келсин деп ата-энелерине бирден ошол жака тапшырдык. Кудай буйруса, буну дагы отчет катарында айтып атабыз. Андан кийин дагы биз соцсетте жазганбыз, Кыргызстанда көзү көрбөгөн айсттер үй бүлөгө тандап мүмкүнчүлүк чектелген ар бирине жылдан бирден үй салып беребиз деп, иншалла. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин, жаман көздөн, жаман сөздөн Алла сактасын. Андан тышкары спортсмендерибиз да унутуп кетпей, дин деп дүйнөнү унутуп кетпей, дүйнө деп динди унутуп кетпей, мынакей карындаштарыбыз утуп келген Айсулуу Тыныбекова деген бар. Алар деле мисалы спортсмен 5-6 жылдан кийин эне болот аларда. Аларда мыкты олимпийский чемпиондорду төрөсүн деп мына дуа кылып, аларды сертификат бердик. Акжол Махмудов, Жоламан дегендерге бердик. Кыскасы дагы көрүнгөн иштер бар, көрүнбөгөн иштер бар. Кээ бир медреселерге берген нерселерди чыгарбайбыз. Бирок баягы сөзүбүз, ишибиз менен дал келсин деп тургандар мактаныч катарында эмес, жыл сайын биз сүйлөгөн сөзүбүзгө ушул умрадан түшкөн акчаны умрага иштетейли деп Кудай буйруса отчет берип турабыз. Андан жакшы болуп кетсе, балким больница салабыз деген оюбуз бар, гемодиализ салабыз деген оюбуз бар, Баткенге IT корпус салабыз деген оюбуз бар, илим-билимге да инвестиция кылабыз деген жакшы тилек максаттарыбыз бар. Иншалла ошолордун баарын сиздерге дагы айтып беребиз. Андан азыр бул жерде мына инсандар отура берсин. Бир жака уруксат берсеңиздер, азыр сапар боюнча сиздерге азыр айтып берип коюп, бул жерде нерселерди жакшылап жазып алыңыздар. Биринчи караңыздар, бисмиллахиррахманиррахим. Умра сапарындагы урматтуу туугандар, умра сапарындагы эрежелер. Караңыз. Биринчи Кудай буйруса учак, аэропорт боюнча. Биз компанияны тандаганыбыз, урматтуу туугандар, бул жакта компания учактар, көп учактар бар.
биздин тандаганы бизге эң ыңгайлуусу, эң удобнойу Air Arabia деген компания. Ал жакта бул жакта представитель отурат. Андан Алла разы болсун, умрачыларга өтө жакшы кызмат кылып берет. Бул Air Arabia'ны биздин тандаганыбыздын себеби туугандар, азыр бизде айтып атат, түз каттам бар деп укуп калсаңыздар керек э. Түз каттам деген бар. Түз каттам ал кандай болот туугандар? Ал мындай барганда бизден Бишкектен 6,5 саатпы Жиддага учабыз. Жиддага караңыз. Жиддадан сизди кайда биз Мадинага 6,5 саат автобус менен алып барыш керекпиз. Сизди 3 күн Мадинага 6,5 саат апаргандан кийин кайда биз сизди бул жака 6,5 саат алып келиш керексиз. Бул прямойдун да ошондой машакаты бар да. Биз буну удобный тандаганыбыздын себеби караңыз. Кудай буйрса, бул аэропорттагы кенен Дубайда, Шаржа, бутубузду жайып, дарат алып, намазканалары. Бул жактан биз Шаржага учабыз. Шаржадан конобуз. Шаржада конгондон кийин да жылдыр коебузбу неме? Биринчи токтой. Шаржага мынакей биздин учуш караңыз. Бишкектин сааты менен туугандар 4:30-да учабыз. 4:30-да самолет уже кетет туугандар. Biz aeroportga biz көппүз. Ошон үчүн биз аэропортко регистрация 1:30-да башталса 12-де эле барып калайык туугандар. Себеби сиздин паспортуңузда бир проблема болуп калышы мүмкүн, же бир данныйыңызда бирдеке болуп калышы мүмкүн, нояктан данныйыңыз чыкпай калышы мүмкүн. Биз ошону бүтүргөнгө аракет кылган үчүн бизге мүмкүнчүлүк түзүү үчүн сиз саат 12-де барып калыш керексиз. 12-де регистрация башталат. Аны Алла разы болсун, Air Arabia'нын представительдери биздин апаларыбыздарга өзүнчө кызмат кылышат. Жакшы орундардан алып бергенге, апаларыбызды алдыга отургузганга, андан кийин мынакей регистрация 1:30-да башталат. Регистрация биз 4:30-да учабыз да Шаржага 7:30-да конобуз. Караңыз. Шаржага 7:30-да конгондон кийин 1 саат эле күтөбүз. Air Arabia представителине Алла разы болсун. Кыскасы биз мынакей Шаржадан сумкабызды сразу тапшырабыз, сумкабыз сразу Мадинага кетет. Шаржадан биз сумкабызды күтпөйбүз. Биз сразу Шаржадан түштүк, кичине бутубузду чойдук, кичине эз алдык дагы. Кайда болду? Мадинага кеттик, караңыз. Мадинага биз Мадинанын сааты менен Мадинага канчада конот экенбиз? Мадинанын сааты менен биз 9:50-де конобуз, караңыз. Бул Мадинанын, Саудиянын сааты менен 3 саат разница. Биз мына ушул 9:50 менен конобуз. Азыр аэропорт самолет боюнча айтып берип атпам, айтып коеюн, караңыз. Мадинага кондук да, турабы? Мадинага кондук, Мадинада 3 күн болдук, Кудай буйрса. Эми Мадинадан Меккеге кетебиз да. Меккеден кийин кайда кайтып атканда биз Жиддага 1 саат 1,5 саат автобус менен эле барабыз дагы, ошол жактан чыгып кетебиз. Бул компаниянын бизге ыңгайлуубуздун, тандагабыздын себеби ушул жактан кайда нар жака барып отурбай, сиздерди ташып барагыл отурбай, кетип атканда сиздерди чарчатпай, сразу ушул жактан сразу эле Шаржа кайда обратно Шаржа, Шаржадан Бишкекке келебиз. Тунакей 9:50-де түштүк, караңыздар. Башка кээ бир компанияларда 20 килодан эле жүк берет. Bizde Air Arabia'da en de ыңгайлуу тандагабыздын себеби эми кыргыз көчөт экен да, кечирип коюңуздар. Нар жака кеткенде да бул жака кыргыз ашырат экен да любой нерсеничи. Ол жактан ташып келгенде дагы кыжалат болуп калбасын, жүгүнө батпай калбасын деп 30 кило жүк. 30 кило жетсе керек сиздерге эми. 30 кило жүктү багажга салсаңыз болот. 30 кило жүктү андан ашырсаңыз төлөп каласыз. Ошон үчүн 30 килога расчеттоңуздан жаныңызга дагы 10 кило алсаңыз болот. Жаныңызга дагы 10 кило 40 кило болуп атпайбы? Siz артка кайтып атканда замзам бар да, 5 литр замзамчы. Ал 5 литр замзамды компания биз сиздерге Кыргызстанга чейин, аэропортко чейин алып келип беребиз. Ал 5 литр замзам 5 кило бул жака кирбейт. Түшүндүңүздөр да? Ал 5 литрден башка сиздер 30 килограмм, анан 10 килограмм жаныңыздарга аласыздар. Анан мынакей Майдина шаарына келдик. Майдина шаарына конгондон кийин биз сиздерди баардыгыңыздар Майдинадан түшкөндө, Майдинадан самолеттон чыгып атканда сумкаңыздарды, телефонуңуздарды шашпай мына лидер умра сумка берет, ошолордун баардыгын карап алыңыздар. Көбүн канча айтсак да эле көрөбүз, баргандан кийин телефонун жоготуп алат, сумкасын жоготуп алат, постоянно проблема. Эч шашпай аэропорттон чыгабыз. Мен эң артында отурам сиздер мына. Мен өзү биз башка ишкербиз, сиз билесиздер да, биз Дубайда башка иш кылабыз. Бирок устаздын урматына, устаз барганда мен постоянно кызматка барам. Алла разы болсун, тагырында устаз менен мен чогуу кылып койгон, тааныш кылдырып койгон, мен устазды өтө жакшы көрөм да. Устазыбызда этият кылып, сабактарын аклап катчы урматтайг, Мынакей баргандан кийин мынакей биз аэропорттон сиздерди мондай автобус күтүп турат. Эшиктин алдында биздин компаниянын автобустары, ушул автобус менен биз мынакей аэропорттун эшиги да бул. Чыгабыз, ушул жактан чыккандан кийин жүктөрдүн сүйрөп барабыз. Апаларга жардам беребиз, эркектер биякта көп экенбиз. Кара апаларды биринчи отургузайык, кара апалардын сумкаларын көтөрүшүп коюп, жаныбыздагыларды карап коюп, бул жака мынакей сумкаларды ташыйбыз. Атакул мырза ушул иш кылат, көрүсүңүз, сумкалар ташып кызмат. Бул жака автобуска отургузабыз. Автобуска бардыгын жайгаштырабыз. Бардыгын жайгаштыргандан кийин туугандар
дүйнө жүзү боюнча стандарт боюнча билесиздер гостиница чек-аут саат 2-де бошойт. Мадинада адамдар көп болгонго чейин 5-те дагы 6-да кечинде 9-га чейин бошогондор бар. Эл көп болгондо ошондой болот экен да, бошобойт бу. Ар кандай болуп калат. Ошон үчүн биз адамдарды бай гостиницада кечке чарчатып күттүрүп койбош үчүн биз иншалла бу компаниянын атынан биз сиздерди курма бак алып барабыз. Устаз айтпадыбы? Ошол жерде курма бакта бай чарчагандан кийин кыргызча шорпо бар го, бай мекеде дагы кыргыздар бай шорпо ичпесе, тамак ичпесе ибадат да кылбай койбойт, настроение жок болсочу. Ошон үчүн сиздерге мындай курма бактан тамак аш дайынданган болот. Ушул жерде тамак аш дайындайбыз. Ушул жерге сумкалардын бардыгын автобус менен баргандан кийин ар бир автобуска чыгып атканда сураныч, телефонуңуздарды обязательно карап коюңуздар. Бул автобус бизди таштап кетти да бул жакачы. Курма бакка таштагандан кийин бул автобус келбейт. Бизди башка автобус алып кетет. Кээ бирлер ойлоп калат да, мен автобус келет экен сумкамды бияка ыргытып койгонмун да депчи. Бизден кийин индонезияликтер чыгат, башкалар чыгат. Биз айтып турабыз, автобус келе турган болсо келет, келбей турса ошондой болсо дагы документтериңизди баардыгын өзүңүздүн жаныңызга алып аласыз. Бул жака келебиз дагы, ушул жактан курма бакта отурабыз. Курма бакта сабак болот. Акчасын алмаштыра тургандар акчасын алмаштырабыз ушул жерден. Симкасын ала тургандар симкасын алат, ихрамын ала тургандар ихрамын алат, курма ала тургандар курма алат. Ислам деген өзүңүздүн кыргыз балдар ушул жерде неме болсун. Андан Алла разы болсун, ушул жерде курма бак ачкан. Бул кыргыздардын курма багы, өзгөчө лидер умураныкы. Ушул жакты биз тейлеп алганбыз бул жагынчы. Алла разы болсун. Андан кийин бул жактан курма бактан кеткенден кийин пешин намаз окуйбуз. Асырга жакын иштерибизди бүтүрөбүз дагы гостиницага кетебиз. Биз жайгаша турган гостиница туугандар бул 2023-жылы жаңы салынган Вали деген гостиница. Неге комфорт плюс менен экономдун айырмасы туугандар бир эле айырмасы бар. Балким сиздер Дубайга эз алганда барган чыгасыздар, Анталия, Турцияга эз алганда барсаңыз, Турцияга бара тургандан $600 бар. $900 бар. Дубайга баратсаңыз дагы $1200 немелер бар, турлар бар. $5000 турлар бар. Бул неден жайгашат? Локациядан, анан гостиницанын жаңылыгынан, жаңызынан да. Бул гостиница 2023-жылы былтыр Рамазанда ишке берилген, быйыл 1 жыл болот, Кудай көрүсө. Бул гостиницанын жакындыгы где-то 190-200 метр мечитке жакын. Буну тандаганыбыздын себеби бул жактан мечитке киргенде аялдарга да жакын да. Биз мурун арт жагынан айланып келдик. Бул жактан аялдар кирет дагы сразу оңго кирип кетет, адашпайт. Эркектер дагы кирет дагы сразу жана жашыл куполо турбайбы? Ошол жака кирип кетет да бул жакта. Мынакей бул гостиницаны аттарын жазып аласыздар. Биз сиздерге бейжик беребиздер. Бул бейжикти неге беребиз? Өзгөчө өтө шустрыйлар, тил укпагандар, мындай этият кылбагандар жоголот да. О миллиондун арасынан бир күн кечке жоголуп эс болуп келип мени истебейсиңерби деп көзү чектеп анан келет. Ошон үчүн апалар бул бейжикти кийгизип аткан биз жөн эле кийгизип аткан жокпуз. Форманы кийгизип аткан жөн эле кийгизип аткан жокпуз. Биз сизди издеп табайлы деп атабыз. Ошон үчүн арасынан айырмаланып, артыңызда лидер умур апа бияка басыңыз деп бул форма ошон үчүн сиздерге кийилет. Ошон үчүн форманы чечпеңиздер, анан гостиницанын сиздерге немесин беребиз. Визиткаларын беребиз. Ону бейжиктин ичине ошол визиткаларды салып коебуз, Андан кийинкиси мынакей. Тамак аш. Бул шведский стол туугандар. Кээ бир бизде гостиницалар болот, 4 звездочный деп коет бар, реклама кылып чыгып атпайбы? Бирок 1 звездочный чыкпайт. Биз балдарга дагы айтабыз, кызман. Ар бир умрачыга кетип аткан ачык гостиница айтылыш керек. Кайсыл жерде болот, кандай болот, эмне болот? Мынакей гостиницаны сиздер өзүңүздөр сайттан да кирип көрүп алсаңыз болот мына. Шведский столу бар, бул тамак баягы беспрерывно кыргыздарга өтө ыңгайлуу да, ташта кете берет, мындай да жей берет. Эми тамактын убактысы тууганда шведский стол эрте менен 6-дан 10-го чейин. Канчада экен? Эрте менен 6-дан 10-го чейин. Эртерээк 6-ларда кирсек, эртерээк намаздан кирсек, тамак көбүрөөк болот. 9:30-да уктап барсаңыз азыраак болот. Кечинде дагы 6-дан 10-го чейин тамак аш. 6-дан 10-го чейин көрүп алдыңыздар, Тамактанууга ошол убактарда кирсеңиздер жакшы болот. Биз дагы немелерин берип коебуз, списокторду берип коебуз. Кээ бирлерде кыжалат болуп калат, список менен токтотуп калса, киргизбей калса, мындай экен. Шашпаңыз, проблема жок. Андай болуп калса, биз аны администрациясы менен чечип, киргизип неме кылабыз да, маселени. Биз сиздерге кызматка бул жамаатта 8 бала кетип атабыз. Эсептеп коюңуздар. Нар жакта 2 бала бар, бул жакта 2 бала бар, Мекеде 2 бала бар. Автобуска жайгаштырган, өзүнчө отургузганы, жургузган, өзүнчө кыскасы бардыгы бар. Андан кийин туугандар Мадина шаарында зыяраттар бар, анын бардыгын айтып бербей, кызыгы кетип калбасын, Ухуд тоозуна деген бар, кабыр, сахабалардын кабырына бар, Куба мечит бар, Куран заводко барабыз, ар бирине бирден Куран белекке берилет. Ал жака эми апаларды возрастта кандай болду, мындай 1 саат, 1,5 саат өчүрөткө туруп калышы мүмкүн адамдар көп.
бирок чыдагандар болсо барса болот. Эгер чыдабагандар болсо мен Куранды сиздерге комнатага деле алып келип берем. Бирок өзү көргүзү келгендер болсо жаштар барса болот. Бул жактагы зыяраттарды айтпай турайык, баргандан кийин зыяраттар автобустар канчада келет, кайсыл автобуска отурсак, ошол автобусту карайбы туугандар. Мындай барасыз дагы автобус 689 экен, номерин тартып алайын. Номерин тартып аласыз дагы болду, карайсыз дагы, ушул автобуска отурайын. Кайсыл автобуска отурсаңыз, ошол автобуска отуруш керек, адашып кете бербеш керек да. Автобустарда толтурат да, адам да көп. Ошон үчүн автобустун номерин тартып алабыз, Андан кийинкиси Медина шаарынан Меккеге сапар. 27-си күнү Кудай буйруса 3 күн өткөндөн кийин эрте менен намаздан кийин эле сумкалардын баардыгын жыйыштырып дайындап коебуз. Баардыгын пешим намазга барып келгенден кийин автобус келет. Пешим намаздан кийин автобус менен Меккеге кетебиз. Ага чейин ихрам боюнча устаз курма бака дагы компаниянын атынан тамак аш уюштурабыз. Кыргыз тамакты жакшы көрөт билесиздер да. Компаниянын атынан дагы тамак уюштурабыз. Ошол жерде устаз шашпай сиздерге ихрам боюнча дагы айтып берет. Ошол кезде этияттуу болуңуздар, апалар кандай положенияда кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, аталар ихрамды кандай кылыш керек, ошону жакшылап угуп алабыз дагы. Устаздан уккан нерсебизди эртең менен даярданабыз, ихрамды кийебиз дагы. Андан кийин артка жылдырып койсоң, бул жерде поезд турат, көрдүңүздөрбү? Бул транспорт, Меккедеги транспорттардын баардыгы сиздердин пакеттердин ичине кирген. Бунун баардыгы бекер. Мекке Мединадагы. Бирок дагы мен мындай поезд менен эртерээк барат элем, эртерээк жете алат элем дей турган болсо, бул дополнительный төлөм менен поезд бар Мекке Медина шаарында. Ким кааласа эртерээк айтсын, биз билет алып коебуз. Эгер кетем десе, поезд менен дагы кете бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бул просто сервис. Кааласаңыздар, ошо менен кете берсеңиздер болот. Болбосо автобустар менен биз менен эле жөн эле бекер эле кетсеңиз болот. Андан кийинкиси Лидер Умра компаниясынын Меккедеги жайгаштыра турган гостиницабыз мынакей Воко деген гостиница. Бул дагы туугандар 2023-жылы салынган, бул дагы жаңы гостиница. Ибрахим Халил деген көчөдө мына гостиницаны караңыз. Бизде азыр комфорт плюс деп эле жазып алып, бирок $1200 ушундай окшоштуруп коюп эле гостиница болот, ошонун жанында эле жашай бересиң деп мындай конкретный талап кылып сурат. Мынакей гостиницаны сиз баасы канча экенин сайтка кирип туруп өзүңүз карасаңыз болот. Бул кээ бир жерде Ажият деген көчө бар, апалар жөө барганга ушунун тушма тушунда эле турушу мүмкүн. Бирок ылдыйга спуска бара алат, мечитке жөө, өйдөгө чыга албайт апалар. Моюнда 70% чыга албайт. Өйдө да. Бул жерде 24 саат бою автобус каптайт. Чыксаңыз эле болот, автобус турат харамга. Бул автобус айланып келип туруп, Лемердиан деген гостиница бар, туннелдин ичине прям келет да, сизди сааттын алдынан чыгарат. Биз сизде азакта кызматчы балдарыбыз бар, апаларды өзүнчө, эркектерди өзүнчө апарып да көргөзүп коебуз. 1-2 көргөзгөндөн кийин болду. Күндү подружкалар өзүнчө ээрчип, туугандар өзүнчө ээрчип, барып күндө табак кылып келе бересиздер. Мына гостиница бул. Анан кийин гостиницадан дагы жөө барып келсеңиз болот. Бул жөө чыккандан кийин гостиницадан чыгасыз дагы, прям чоң жол бар, ошо жол менен эле түз кетесиз дагы. Сиз мечиттин түбүнө чыгасыз. 1 километр 200 метр жол. Бул кааласаңыз жөө барсаңыз да болот. Мен өзүм негизи жөө эле басып жүрөм. Кааласаңыз автобус менен дагы барсаңыз болот. Мына гостиница, сиздер жайгаша турган гостиница ушул. Гостиницанын ичинде бардыгы бар, бирок бул гостиницаны мисалы хаускипинг деп коет туугандар. Кээ бирler айтат, биздин комната кирип болуп атат. А комнатаны сиз эле кирип кыласыздар, башка ким кылат? Сиз жашаган башкачы. Бул жакта хаускипинг деген күнүнө жыйнаган кара балдар бар, жанагылачы. Иштегендер, бангалдар бар. Ошону токтотуп туруп эле, ар бир сиздер көпсүздөр. Биз бардыгын комнатаны жыйнап бере албайбыз. Токтотуп туруп эле мындай тил билбесеңиз кыргызча мындай көргөзүп жыйнамаяк десиз да, мындай кол менен эле мындайчы. Жыйнап кой десеңиз, жыйнап коет да. 5 реал, 10 реал берип койсоңуз болот. Суу алып келип берет. Бул гостиница жаңы салынганга байланыштуу, бул гостиницада магазин ачыла элек. Бул гостиницанын жанында чоң жолго чыккандан кийин оң жакка чыкканда суу, сухофрукту, наркы, беркилердин бардыгы жанында бар. Бирок биз керек болсо алып келип беребиз, бирок бунун ичинде салынып бүтө элек, эмки жылы бүтөт деп атат да. Бул жакта 9 корпус бар туугандар. 9 корпус, 1-чи, 2-чи, 3-чү корпус бар. Биз азыр корпус кайсы корпуска түшөбүз билбейбиз. Балким 3-чүгө, балким 4-чүгө түшөбүз. 39-чу этажга чейин беле, андай 39-чу этажга чейин бар, 2 корпуска бөлүнөт. 22-чи этажга чейин болсо сизге ключ беребиз. Буну ушундай заманбап ключтөр башка гостиницалар мындай эле басып кете берет го. Сиз чип салбасаңыз иштебейт булчу. Сизге башка бирөө конокко келсе сизге көтөрүлө албайт. Чужой бирөөлөр кире албайт да, мындайча айткандачы. Сиздин чибиңиз менен сиз эле көтөрүлө аласыз. Мындай да тийгизсеңиз пыйып күйөт, анан өйдө кеттиңиз. 22-чи этажга чейин болсо сиздики А корпус болот. Бул жакта 2 сторонасы бар. Бул жаңы болгондо, чоң болгондо башыңыз айланат.
22ден 35 этажга чейин болсо ал Б корпус болот да. Эки оң карайсыз дагы 22 болсо ага Бга анан барганда дагы тактап көргөзүп беребиз. Андан кийин бул жакта намазханасы бар. Ресторанды кайсы жакта көргөзөбүз? Бул жакта деле 6дан 10га чейин намазхана бул жерде. Намазхананыкы аялдардыкы өзүнчө, эркектердики өзүнчө биринчи этажда. Даратканасы да ошол жерде, намазханасы да ошол жерде. Мына мондай намазхана эки намазханага бөлүнүп турат. Бул жагында эркектердики, бул жагында аялдардыкы эки жакта. Андан кийинкиси кана. Андан кийин мынакей, сиздерди алып баргандан кийин ал жакта дагы сиздерди торт менен, жанагындай соктору менен, суу менен компания дагы ал жерден тамак менен сиздерди тосуп алабыз. Ошол жерде тургандар бул сапарда бардыгына айтылган. Аялдар өзүнчө жатат, эркектер өзүнчө жатат. Аялдар кирбей турган жерлер бар. Жаннатул Бакыйда өдү. Ака аялдар кирбейт, эркектер кирет. Эркектер кирбей турган жерлер бар. Ушундай жерлер бар да. Ошон үчүн апалар өзүнчө болот, бир эле этажда, бирөө эркектер өзүнчө болот, төрттөн жайгаштырабыз да. Карап эми ким кызы менен апасы болсо, подружкасы болсо, туугандар, бул жерде чужой эч ким жок. Бардыгыбыз бир тууганбыз да. Бири-бирибизде кичине баягы устаз айтат го, адамды сапарга чыкканда билет кезинде бул ага чейин такыя кийип алат, бул сакалды өстүрүп алат, жолукту салынып алат. Сапарга чыкканда өзүн көргөзөт экенде мен көрүп алгам да мен. Жол кийгени мен өзүнүн ички дүйнөм мондай депчи. Ошон үчүн урушпай, талашпай тургандар күлүч эч кимге жетпей калат. Мен постоянно жетпей калбайт. Мен байкам кыргыздар күлүчтү таратып атканда апалар унчукпай, эркектер унчукпай отурат. Биз төрттөн сизди чакырып колуңузга карматабыз. Биринчи апалар, картаңдар кирсин, андан кийин аксакалдар кирсин, андан кийин жаштар. Биздики күлүч калбай калды, эмне болду? Биз минтип атабыз, биз түгөнүп баратат деп кыжалатат. Эч ким компаниядан барганда талаада калып калган эмес, эч ким ачка калып калган эмес, эч ким көчөдө калып калган эмес. Ал жактан эч кыжалат болбойбуз, өзүбүздү мындай аккуратный, мындай тарбиялуубузду, маданиятыбызды көрсөтөйүк. Баргандан кийин мынакей мереке баргандай гостиницага жайгашабыз, күлүчтөрдү беребиз, балдар ар бириңиздер чыгарып чыгат, Wi-Fi'ларды кошуп берет. Анан 1 саат тынык болот. 1 саат тыныгы дагы гостиницаны дагы тартып алабыз дагы. Анан кийин мына бисмилла деп туруп, эң мына сиздин жашооңуздагы эң сиздин ибадатыңыз башталат. Кабага барабыз. Кабага барганда бул жактан ар бириңиздерге наушник берилет. Устаз бир эле сүйлөйт, мындай 30 метр, 40 метрден тартып берет. Анан сураныч, ошол зияратка чыкканда наушниктерди сиздерге берип турабыз. Кайда кайтарып беребиз. Көп кыргыздар жоготуп берип атат. Биз алдан Гонконгдон алдырганбыз. Кытайдан таппай атайын тияктан бияктан атайын угула турган, кулакка кийгиле турган бул сиздердин ибадатыңыздар, зияратыңыздар мындай жакшы болсун, мындай жандуу болсун деп устазга, эң главный устазда болот, сиздерге беребиз. Ошол наушниктерди кийгизебиз дагы, кетебиз. Ушул жактан ибадаттарды кылабыз, кайтып келебиз дагы, гостиницага жайгашабыз. Гостиницага жайгашкандан кийин, андан кийин күнүнө канатыда бул жакта анан кийин Мекке шаарында зыяраттар бар, пайгамбарыбыздын жанагы тоосу бар, Нур тоосу, Ухуд тоосу, Муздалифа, кыскасы кайсы тарыхый жерлер болсо, ошолордун баардыгына алып барабыз. Анан настроением жакшы болсо дагы сиз көрбөй турган, апарылбай турган бул жакта жазылбай турган жактарга апарам да сиздерди. Сиздер мындай машалла деп мактап турсаңыздар, дуа кылып турсаңыздар эле болду. Бул жакта Рajiji деген бар мешит. Кудай буйрса мына жамаат көп экенбиз. Төз ойлоп атабыз. Биз арабыздан дагы бирөөлөр айтып атат, мен дагы төз ойлоп элем. Ошол жакта, бул жакта кооз мечиттер бар, ал жакка барабыз. Анан насип болуп калса, устаздын чоң араб туугандары бар, видеодон көрсөңүздөр, ал чакырса Рашид беле дамда, ал чакырат, ал жакка барабыз. Кыскасы сапарыбыз ушундай бир сонун бир өз тарыхыбызда бир өмүрүбүздө эстен кетпей турган бир сапар кылып келейик. Андан кийин мынакей Кудай буйрса, караңыз, биздин гостиницага алыстан 20 мүнөттүк, жарым сааттык жолдон жүрө турган, Кабага келе турган адамдар максат тамылдан сабагына качайын деп келет да. Кантип качсак болот, кантип гостиницага кирсек болот, же байкушту киргизейин десең, жана жердеги ресепшндегилер киргизбейт кээ бирлери. Башка гостиницадан деметет, ресепшнден сурайт. Же болбосо алардын күлүчү жок колундачы. Мен таң алганым, кээ бирлер устаз менен барат да гостиницада жата берет да. Бу кыргыздар жактан бери устаздын сабагына зар болуп катышып келейин деп атса, биздикилер кээ бирлер комнатада жатып, телефон менен эмне болду, тияк саясат эмне болуптур, тигин шайлап тур, кайсы партия өттүр, байкаган жоксуңбу, көргөн жоксуңбу, ошо менен алек да. Туугандар, устаздын сабагына катышайык. Сапар өтө кыска, караңыз. Бүгүн кетип аткан болуп атабыз, азырчы үйгө барабыз. Бири карасаңызчы, кайда сиз узатып аткан болобуз да. Ушинтип эле өтүп кетти бай. Бир аксакалдан сурасак, канчалык чыкты дейсиз? 65ке. 65 жаш кандай өттү аксакал дейт? Бир караганда эле бир күндө эле өтүп кетти. Анда сиздин 11 күндүк сапарыңыз канча саатта өтүп кетет? Ошон үчүн ар бир убактыбызды, ар бир минутубузду багыттайык дагы устаздын сабагына сөзсүз катышайык. Устаздын сабагына катышканда биз азыр компания неме менен гостиница менен сүйлөшкөнбүз. Мындай парда тартабыз, мындай решеткалар болот, көрүнбөй турган.
Апалар бул жак бетке отурат, биз ошол жакта биз тосуп турабыз. Апалар бул жак бетке отурат, эркектер бул жак бетке отурат, ортосунан бөлүнүп, бирок сабакка апалар дагы, эркектер дагы экөө тең катышат. Ошон үчүн сабактарга келиңиздер. Андан кийинки башка гостиницадагы проблемалар болсо, эгер мындай группага маанилүү сөздөр болсо жазайык апалар, мындай. Эгер жеке суроолор болсо, мынакей группанын администраторлору отурат, группага жазса, ким ооруп кала турган болсо, атайын компаниядан машина алып койгонбуз, эч ким оорубасын, эч ким эметпесин, бирок ооруп кала турган болсо, сырттап кала турган болсо, ошол жакка ташып, алып барып, ошол жакты көргөзүп, кандай проблема болсо, сиздин проблемаңыз 11 күн бою биздин проблемабыз. Сиздин проблемаңыз чечилсе, биздин проблемабыз чечилет. Сиздин настроенияңыз жакшы болсо, биздики жакшы болот. Сиздин ибадатыңыз толук болсо, биздин көңүлүбүз ток болот да. Анча-мунча жамаатта көпчүлүк болгондон кийин бирөөнүн настроениясы болот экен, бирөөнүкү болбойт экен, бирөөнүн көңүлү өйдө болот экен, ылдый болот экен. Ошон үчүн Алла үчүн чыдап, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, сабыр кылып, мен муну көргөнү келген эмесмин, мен ибадат кылган үчүн келгем деп, бири-бирибизди жакшылап туруп, мындай ибадат кылып келейик, өмүрүбүздүн акыркы ибадаттай кылып. Андан кийин туугандар, мынакей зыяраттар бүткөндөн кийин, наркотик болгондон кийин, экинчи умра боюнча устазды көрөбүз. Устаз болсо башка жаштагы дамылалар бар. Экинчи умраны кайда чыгабыз да? Бир жол умра кылдык, экинчи жол дагы атама умра кылат элем, апама умра кылат элем, өтүп кеткендер умра кылат элем дегендерге ортосунда компания дагы бир жол бекер автобус айдап келебиз. Дагы бир жол автобус айдап келебиз да, түнкү 12-де болобу, 1-де болобу айтабыз. Апалар даярданып тургула, саат мынчада автобус келет. Кайда жана микатка чыгабыз? Территория бар дебеди устазчы? Кайда эркектер ихрамды оронобуз, апалар жанында ниеттенебиз дагы, жана жака чыгабыз дагы, ошол жактан кайда келебиз дагы, жанагы экинчи умрадагыдай 7 жол айланып, Сафа Марваны айланып, кайда умра кыласыз да, ата-энеңизге багыштайсызбы, кандай кыласыз, ошондой кыласыз дагы болду. Экинчи умраны дагы кылып беребиз. Карап көрөбүз, ортосунда эгер талап болсо дагы бир жол кылып беребиз. Андан тышкары күндө умра кылам дегендер болсо, гостиницанын алдына чыксаңыз, таксилер бар. 4 кишиден отурсаңыз 5 реалдан 20 реал Айша мечит деген граница бар. Ошол жака чыгат дагы, сизди кайда алып келет дагы, кайда умра кылдырып берет. Кааласаңыз, ошондой дагы умра кылсаңыз болот. Андан кийин калган нерселердин баарын устаз айтып беребиз окшойт, баардык нерселерди кыскасы айтты окшойт. Андай дагы суроолор болсо, эмелерге жооп беребиз иншалла. Анан кетер күнү саат канчада болгонун баардыгын айтабыз. Анан туугандар, автобустарды мисалы биз зыярат 6-да келет десе, сиздер 6-да түшүп туруңуздар, бири-бирибиздин убактыбызга кирбейик, бири-бирибиздин кыжалат кылбайык. Бирок автобус 6-да келет деп 7-де келип калса да кыжалат болуп калбайык да туугандар. Себеби көчөлөр пробка болуп калышы мүмкүн. Ар кандай ситуация кыскасы бизден кетпесин, автобустан кетсин, бирок бизден кетпесин, биз автобусту күтүп отурайык да. Зыяраттарды убагында даярданып турайык, убагында чыгып турайык. Андан кийин Максат Амыл айтпады, Рауза деген бар, ошол жөнүндө айтып коеюн азыр ушумен сөз. Рауза бул пайгамбарыбыз менен минбарын үйүнүн ортосу бир бейиштин бир бакчасы деп, бүткүл дүйнө жүзүнүн баары ошол жерге намаз окуганга аракет кылып, талап кылат, ошол жакка жуулунат. Көп компанияларды билбейм, бирок биз Кудай буйруса, пока бири дагы кирбей калган адам боло элек. Биз официальный визалар иштеген үчүн, эми насип болуп бул сапарда мен 100% гарантия бере албайм. Кандай бул сиздин тагдырыңызда жазылган нерсе, бирок пока что бирөөнү калтырбаганга дагы аракет кылабыз. Булар аны мамлекет киргизет. Бул жерге мындай кылат дагы айтат. Сиз кыжалат болбоңуз, бизге группага келет айтат. Бүгүн 22 аялды алып келгиле дейт. Саат түнкү 4-тө 22 аял биз сизге группага айтабыз. 817 комната, 816 комната апалар түнкү 4-тө дайын болуп тургула. Ким уктап калса уктап калды. Ал сиз компаниянын күнөөлүү. Биз сизди түндө 4-тө болсо дагы, 5-те болсо дагы сизди ойготуп алып кетебиз. Анан кийин 20 апаны алып кетет атканда, биз барбай калдык, биз кандай болуп, сиз кыжалат болуп, өчүрөт менен баардыгын алып барабыз. Эркектердики да ошондой. Эркектерди айтабыз, 17 эркек даярданып турсун дейбиз. 17 эркек даярданып турсун, болсо аралаштырабыз. Жаштар алдына тура тургандай кылып, кызмат кыла тургандай кылып, эркектерди дагы коюп кеткенче, 3 күн бүткөнчө Кудай болса, Майдана шаарында баардыгын ошо пайгамбарыбыздын бул жака немесине киргизебиз. Андан тышкары жеке дагы салам айтып кире турган жактар бар. Ал жакта биздин компанияда Багдөлөт Расул деген балдарыбыз бар. Алар да жетелеп жүрөт. Ал жака Жаннатул Бакыйга дагы дополнительный киргизе турган өзүбүздүн жактарыбыз бар иншалла, Жаннатул Бакыйда. Башка нерселердин баардыгы айтылды окшойт, Кудай буйруса, сапарыңыздар байсалдуу болсун, сапарыңыздар жемиштүү болсун. Аман эсен Аллах Таала ошол жака барып келгенге насип этсин, сапарыбыз акыркы болбосун. Аллах Таала жашообузга, өмүрүбүзгө береке берсин. Мамлекетибизге тынчтык берсин. Мынакей кече жердитиде деле кандай болуп калды бир пастачы. Ошон үчүн мына мамлекетибизге ошол жака барып дуа кылайык, элибизге дуа кылайык. Мына кичинекей мамлекет болсо дагы өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз, элибиз бар экен, өзүбүздүн паспортубуз бар экен, өзүбүздүн аэропортубуз бар экен. Ошого Аллага шүгүр. Анан бул жерде бир-эки ыраазычылык билдире турган
нерселер бар. Бул жерде Air Arabia компаниянын представители отурат. Улукка келсе биз компаниянын атынан ыраазычылык берип, мындай ыраазычылык катыбызды берип туруп, анан кийин бул жакта замзам курмабыз бар, ошону тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Мына ушул жигит бизге баардык шарттарды түзүп берип аткан, машалла, мына биздин компаниябыздын атынан жигитке Алла ыраазы болсун, мынакей. Бул жигитти биз Кудай буйрса жана билеттерди жылдырбай боюнча, эртерээк самолетту учпай боюнча ушул жигиттерди Аллах Таала кызмат кылып аткан жигиттерге, компаниясына Аллах Таала жашоосун өмүрүнө береке берсин. Air Arabia компания адайым кызмат кылып, Кудай буйрса Кыргызстанда ажылыктагы Кыргызстандагы ташый турган компаниялардан бири болсун. Аллах Таала Алла ыраазы болсун. Жашоосуңузда өмүрүңүздө береке берсин. Рахмат. Андан кийин бул жерде дагы бир-эки инсан бар, мынакей. Устаздан неме кылып койсун. Көрдүңүздөр мынакей, постоянно көрүп каласыздар. Азыр бунун каналынан да өзүңүздөр көрөсүздөр, пай билесиздер да. Досубуз Алла ыраазы болсун. Негизи компания биздики, бирок өзүнүкүндөй кылып ушул жакта күн-түн 24 саат бою раузага киргизип, иштеп, чагылдырып, бунун баарын азыр мындай кылдык да, туугандар. Биз азыр о видеонун баарын чыгарбадыкпы? Бул видеонун баарын чыгардык да, буга канча мээнет кетти, жазадык. Эми ушуну башка компаниялардын баардыгы колдонот. Буйрусун, колдоно берсин. Ошон үчүн жакшылык да. Ушунун каналынан баардыгычы мынтет да, Максат ажынын сабагын көрдүңүзбү? Сабак болобу десе, ошону YouTube'дан тез кабардан көрүп аласың дейт да. Канча компанияга, башка алып кетип аткан компаниялардын баардыгына жакшылыгына себеп болуп атат да. Устаз өзүңүздүн Хидаятул Куран, сиздерге да тапшырыла турган китеп бар. Ушул китепти устаз өзү тапшырып койсо, пай деп коебуз анан кийин, машалла. Экинчи анан кийин мынакей Аманат медиадан дегенде каналдан көрүп турсаңыздар болот. Ал жакта дагы мынакей Бактияр инибиз бул жагдагы каналда кайрымдуулук боюнча Палестинага да сөзсүз дуа кылып койго истеген, мусулман бир тууганга Кыргызстан өзү берешен эле да. Ушул каналдар аркылуу эле Палестинага 13 миллион сом чогулттук туугандар. Ошо 13 миллион сомдун отчетунун баардыгын тез кабардан Аманат медиадан баардыгын чыгардык. Ушулар чыгарган себебинен элдерде ишенип которду. Ошол Аманат 3 жолу Иорданияга бар өзүм жеткирип келдим. Азыркы күндө дагы бир 5 миллионбу 4 миллиондой сом калган. Аны через Египет жеткирип келели деп атабыз. Ошолордун чагылдырган мына каналдарга да Алла ыраазы болсун. Устаз бир тапшырып койсоңуз бирөөнү. Машалла. Ана бул жакта мынакей Азамат досубуз турат, Азамат келип койду мына. Бул дагы постоянно жакшылыктарда бир китепти берип анан жакта. Мынакей. Бул жактан дамыла, Максат Дамыланын китеби постоянно диний иштерде, бая жакшылыктарда, бая баткен окуяларында, ковид окуяларында буту жерге тийбей кызмат кылып, мынакей ушул умрачылар кетип атыр деп кызмат кылган менин жанымдагы досторум бая жалгыздаrak эме токой болбойт дейт го. Ушул инсандар менен биргеликте Кыргызстанга кызмат кылып атабыз, мына кайрымдуу иштерди кылып атабыз. Аллах Таала булардын да жашоолорунун өмүрүнө береке берсин. Анда устаз жакшы күндөрдө жолукканда устазыбыз группада устазыбызга этият кылайык, устазга мындай көңүлүн орто турган сөздөрдү сүйлөбөйүк, устазыбызды бактайык. Барганда көрөсүздөр, казактарга чейин келип, сабактар өзбектерге чейин келип катышат, мына устазды сыйлап. Биз дагы мына насип экен, мындай умрага барган өзүнчө бир насип. Бирок мына Кыргызстандын азирети муфтий болгон устаз менен барган бир өзүнчө. Устаз менен урушат. Мен болду убактым жок деп айтам. Устаз сиз барбасаңыз кандай болот бул жакта? Сиз барсаңыз апалар, кээ бир жаштар бизди көп укпайт экен да, жаштар угат. Апалар бирок устаз менен баргысы келет экен, устаздын баянын уккузу келет экен. Медреседе сабак деп кече эле айтты эле, Дамыла бир барып бериңиз деп суранып, мына устазды эме кылдык. Ушу устазды бактап, жакшылап дуа кылып барып келип, устаз дуа берип койсоңуз. Анан бул жерде устаздын китеби бар, ар бириңиздердин атыңыздардан. Же бат-бат окуп тарата коелук Дамыла. Saat kança oldu? Anda болду, биз мындай таратып коебуз, устаз дуа кылсын дагы. Анда бул жакта формаңыздар бар, китептерди таратып, аэропортто саат 12-де жолугабыз, Устаз дуа кыла берсин кеңиз. О жараткан Алла баарыбызды жоктон бар кылган, өмүр берген, акыл эс, ыйман берген өзүңсүн. Сага мактоо болсун, сага алкыш, салам болсун. Жараткан Алла баарыбыздын ушу тилектерибизди кабыл кылгын, күнөөлөрүбүздү кечирген, ата-энелерибиздин күнөөлөрүн кечирген, жалпы момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечирген. Баарыбыздын өмүрлөрүбүзгө, ден соолук рызкыларыбызга береке берген. Бирибизди дагы эч кимге кор зар кылбагын, ар кандай жаман сөз, жаман көздөн, жаман өлүмдөн сактагын, бактысыздыктан сактагын. Жараткан Алла каерде гана болбойлу, өзүң бактылуу болгон, жүздөрүбүздү жарык кылгын, ыймандан ажыратпагын. Аллахым мына ушул жерде кол көтөрүп тургандардын баарын умра сапарын коттоо кылгын, я Раббул Аламин. Өзүң кабыл кылгын, өзүң жеңил кылгын, өзүңө жакын кылгын. Бардык күнөөлөрүбүздү кийин, я Алла, ушу энеден төрөнгөн бүгүнкү нерседе кылып кечиргин, я Раббул Аламин. Аллахым разычылыгыңды бейишini сурайбыз, наразычылыгың тозгондон пана тилейбиз. Ар кандай кырсык апат бар элерден сактагын. Ар кандай кысылгандан, ар кандай кыжалатчылыктардан сактагын.
Ya Allah көңілімізді жарық қылып, өзің ya Rabbal Alamin, dünya ahirеттің барлық жақсылықтарын барымызға бұйырғын, қадам-қадам күнәларымызды кешіріп, даражамызды биік қылғын. Мынау ушул лидер умра компаниясы уюштуруп аткан. Ya Allah өзің жаман көз, жаман сөзден сақтағын, ийгиликтерди бергин. Ya Rabbal Alamin, жақсылықтардың ачкычы кылгын, жамандықтардың жапкычы кылгын. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.